Қара бір тонын борынан. Көз жей бересіз бе едім, аны қалай. Бирок Кыргызстандагы мейли аял заты болобу, эркек киши болобу, мейли мыкты повар болобу, эч кимсе мага жете албайт баары бир. Мендей суп-сулуу да. Ал мен жинди экенimди билишет да баары эле. Сен ошончо эле чакыргандай болуп атат, башка эчтекенин кереги жок, Меники көп ошон үчүн айтууну карайт. Бирөөсүн айтсам бирөөсү таарынып калат. Мен чыгармачылыгымды көрсүн да. Мен үй бүлө менин эмне жумушу бар? Мисалычы, менден 5 метр кылыптанып кетсиң сен дагы, Оя. Ал менин огородумдун аягында дейт. Ошол жака келе бергиниң деп коет. Мен акча үчүн иштеген жерим жок. Конечно, учут Назира. Сен көңүлүңдү көтөрсө мерип алам. Ана мени карабай койдуң, анан тигинтип калдың. Сүй жок деп эсептейм да. Бирок уважение бар да. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Мынакей биздин видеосунун астына сөзсүз түрдө сиздер комментарий калтырасыздар. Ал жерде комментарийде акыркы 1,5 жылдан бери Кайрат Кыргызды чакыргылачы деп эле жатасыздар. Анткени чындап эле Кайрат мырзанын мындай өңдүү видеолор, съемкалар жок экен. Атайын ак босогого келип олтурам, таң атпай бул шефтин ойгонушун күтүп. Мынакей достор, азыркы учурда биз ак босогодобуз. Кайрат Кыргыздын мындайча айтканда ашканасына баш багып келдик. Ашканада кандай экенин чогуу баамдап көрөбүз. Кайрат Кыргыз анда, кол чабуулар. Hello, how are you? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Ай, негизи таң кандай башталат сизде? Таң меники таңдай эле башталат да. Өтө эле мындай бир жумуш менен эле эртең менен көбүнчө ошо сабак бергенге жетишип калышым керек. Бирдекелер жазып калышым керек, сценарийлер жазып калышым керек. Андан кийин уже өзүбүздүн творчество дегендей. Жашоо ритмине кирип кетесиз. Эмнеге эртең мененки таңда ошолорду жасап калыш керек? Эртең мененки башкача болобу? Жок, анткени дегенде түштөн кийин жетише албай калам да, уже түштөн кийин өзүнчө бир мероприятиялар башталат. Анан кийин мен өзүм негизи сулуумун, бирок дагы сулууланып, баягы жасанып антып анан кийин кечки концертке чыгып бара калышым керек да. Анан жакшылыктарга кызмат кылганга жөнөп калышым керек да. Ар бирине жетишип, анан үйгө келип туруп, саат 1-2лерде кайра уктап калышым керек да. Демек, бул Кайрат Кыргыздын бул эртең мененки таң кечке чейинки режим ошондой экен. Дайыма темп экенсиз да. Маселе мындай, тамакка болгон табитиңиз. Мен ылгабайм, бардыгы тең абдан жакшы көрөм, жей берем. Ошо жегениме байланыштуу мен өзүм да жакшынакай кылып турамын. Ошон үчүн эми билесиңер да, Айчүрөк Иманалиева ошон үчүн көрө албайт да, дайымачы суп-сулуу болуп турасың деп турат да, постоянно. Демек, тамак ылгабайт экенсиз. Албетте. Анан ашканада кандай болобу? Мындай бир учурлар өзүңүз мындай эркек кишинин тамагычы айымдар караганда дамдыраак болот экен да. Анткени бүт концентрация, бүт көңүл бар тамакта экен. А биз эмне кылабыз? Аялдар тамак пишип атканда тиги шүмшүк какта жүрөт, телефон албай жатат. Кайсы жерге келип калыш керек эле, тиги менен олтурат, бул менен олтурат деп олтуруп, оюбуз чачырап кетет экен да. Тамакка болгон концентрация жоголуп, тамак дамсыз болуп калат. А эркек кишинин колунан чыккан тамак дамдуу болот деген кишинесизби? Көрдүңүзбү, өзүңүз жасап көргөн тамак менен балким жолу келинчеңиздин же дагы бир туугандын же бир карындашыңыздын? Негизи просто ошол башка нерселерди мана үйдүн түйшүгүн анан кийин эриштетип атып, анан бир кемчиликтер кетирип койсо керек, бирок чындыгында биз кимден үйрөнөбүз? Ошо силерден да, аял затынан үйрөнөбүз да негизичи. Анан кийин эгерде сен башында айткандай бир кемчиликтер болуп кала турган болсо, тигинде болуп калса, анда мактап айтып койсоң, эмкисинде жакшы кылып жасаганга аракет кылып калышат. Бирок Кыргызстандагы мейли аял заты болобу, эркек киши болобу, мейли мыкты повар болобу, эч кимсе мага жете албайт баары бир. Анда баштадык. Биз менен эмне кылабыз? Так, бисмилла деп туруп биринчи пияздан баштайлы, Так, ушу жерге ашып берейин. Лагман жасаш үчүн кандай ингредиенттер керек? Мен гүрү лагман жасайбыз. Биринчи ошол пияз керек. Мындан кичирээк пияз жок беле?
Анан Залка келиңиз го? Ойдон экен. анан чеснок керек албетте, лафиса, томат, анан ошондой эле биздин переправалар атай лаңмаңга кошула турган. Анан мындайды готовый эле алып келе калдык. Азыр пока чойгонго убакыт жок. Эмкиде шашпай чоюп берем. Туз и так далее, соус, уксус, май, анан чинсай, сельдерей деп коет экен азыркы учурда кээ бирлер ушун ар түрдүү эмелерди айтат. Анан басай, мына. Басайсыз лаңмандын мындай башкача айтканда даамы чыкпайт. Анан лафиса ошо главный ошолар да негизи. Анан Бул лагмандын рецептин каяктан үйрөндүңүз жасай берели баштап самала деп. Баягы жакшы көргөн тамагым ушул. Ошон үчүн муну үйрөнүшкө туура келди. Себеби дегенде мен азыр көпчүлүгү мына аял заты болобу, эркек киши болобу бардыгы тең мисалы ушул даамды кылып жасаганга баягы илгеркидей эле лаңман десе эле мындай кылып туруп эле жасы баягы эмедегидей азыркы учурда кичине разнообразие кылыш керек да, ар түрдүү нерселерди. Мен башкача айтканда тамактын дагы өзүнчө бир модасынан аркасына чыкканга аракет кыла берем да, негизичи. Анан бул ушул нерсени үйрөнүп алгандан кийин дайыма эле ушул бир айда бир 10 жолу жасап жейбиз го дейм. Чындыгында. Анан мисалы үчүн баардыгыбыз эле айтып калабыз го, апамдын жапкан нанын сагындым деп, апасынын жасаган тамактары. Мен сизден алгачкы ирет интервью алып жатам, мага кызык да, сиз кандай үй бүлөдө чоңоюп өскөнсүз? Балалыгыңыз кайсыл жакта өттү? Мен балалыгым Бишкекте өттү. Меники абдан жакшы өттү. Себеби дегенде меники мамам мугалим, мугалимдердин үй бүлөсүндө дегендей, начальник класстын мугалими дегендей. Анан мен ошо көбүнчөсү ошол чыгармачылыгым боюнча чуркап алып жүрүп, жетелеп жүрүп дегендей. Андан кийин баягы кичине чоңоюп 2-3 класс болуп калгандан кийин Ашырал Айталиевдин колунда дегендей. Аны менен кандай гана иш чара болбосун артынан калбай дайыма чогуу ырдап, манас айтып дегендей. Анан кийин комуз чертип дегендей. Ошо Шубинкадан баягы Бурусун эжеде окуп калдым да мен. Мен эжекем биринчи мугалимим ошо комуздан үйрөткөн. Ошол эжекем менен чогуу ар түрдүү концерттерге чыгып калдык. Чокон Адыровичтар дагы ошо чоң бир концерттерге алып барып калды. Демек, балалыгыңыз чүйдө өткөн турбу? Күнүгө эле концерт, Шубинка, концерт, Шубинка, мектеп. Ушу эки эле дайректе жүрөрсүз да? Ошол кезде ошол деле чоң бир проблема да. Мисалы, андан сырткары Ашырал Айталиев менен биз Өзбекстанга чейин барып келген убагыбыз болгон, Казакстанга көп барчубуз. Себеби дегенде анын ырларын кайсыл гана өлкө болбосун, баягы түрк тилдүү деп коеюнчу, ошолордун бардыгын абдан жакшы көрүшчү. Анан кийин дайыма ошол кечелерге чакырчу да. Кечелерге агайымды чакырганда мен да кошо башкача айтканда кыпчылып барып ырдап дагы, манас дагы айтып калчумун да. Мен окучум деп мактап, аябай бир жарым саат мен бүт окуяларымды, кылыктарымдын бардыгын тең айтып берип, элди күлдүрүп, өзүнчө бир башкача фанаттар менен кезүү кылып койчу да. Экинчи үйүңүз болуп калыптыр да Шубина? Эми Шубинкада экинчи үй, үчүнчү үй, мектеп дегендей да. Апаңыз кандай айым, кандай тамактар жасап берчү? Көбүнчө апаңыздын кайсы тамагын тамшалап жейт элеңиз? Мамочка, ушул тамакты жасачы дегендей. Мен мамам пельмени жакшы жасайт. Анан картошканы жакшы жасайт. Кууруп, Ооба. Анан кийин ошол көбүнчөсү ошол вермишель, гүлский вермишель деп коет го бизде. Кургак кесме? Кургак кесме. Кургак кесме ошолорду жакшы жасайт да негизи. Анан жарма ошолорду көп жасайт. Апаңызды сүрөттөп бериңизчи. Кайрат Кыргызды төрөгөн эне кандай болду экен? Мен мамам өтө жаркылдак. Ооба, өтө сүйкүмдүү, ак көңүл, өтө мээримдүү. 5 мүнөттөн кийин мендей болуп унутуп калат көп нерсенин бардыгын тең. Мисалы, таарынып калса да, 5 мүнөттөн кийин эле унутуп калат. Анан ушундай бир иштерим анын өзүнүн кесибине өтө берилген. Анан кийин баягы мендей суп-сулуу да.
Азыр Менде эмес, мен андай мамамдай супсулуумун да. Азыр канча жашка келди? 67-ге чыкты. Ошол. Барып турасызбы? Бат-баттан эле кабар алып. Мен жанында жашайт, ал экөөбүз подружкабыз, доспуз. Конечно. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр экөөңүздөр? Сиз ошол куракта келип калдыңыз да мындай. Кандай десем бир жашоондагы жакшысына жамансынын ылгап, апаңыз экөөңүздөр айтып атпайсызбы? Подружка депчи. Эмне жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөсүздөр? Ал секрет. Мен секреттердир. Мындай акыл насаттарын айтып калабыз сизге. Баса жана чыккан сүрөткө эмне деди? Же көрбөй калды? Эчтеке деген жок. Лайк басып койтурбу? Жок, Инстаграмда отурбайт менин мамам. Анан жок, бар де дос душман дегенчи. Кайрат мырза, ал шарак этип эле мамаңызга жөнөтүшү мүмкүн да. Жөнөтпөй эле, эми айтышыптыр кошуналар. Кошуналарбы? Алыстан жакын кошун эме, тууган караганда кошуна жакын эки кошуна жашырчу эле коёбуз нерселерди. Жок, айтышты, ал мен жин экенimди билишет да баары эле. Анан кийин айтып алып, боору эзилип күлүшүптүр. Анан кийин мамаңыз не дептир? Эчтеке деген жок. Это обычный эле, эч кандай эме деле жок. Жөнөкөй эле мен юмор катары эле киргизип койгом, анан кийин аны өзүнчө бир сөз кылып ийдиңер го эмнегедир. Эмнечи? Ошонун эң кызыгычы. Сен ошончо эле чакыргандай болуп атат, башка эчтекенин кереги жок, Кетебиз да, андан ары. Кызык болуп атат, кармап алганда. Андан ары кетебиз да. Андан да балаңыз үчүн сөз болуп калбайдыбы? Алдан аркасын кетебиз деңизчи. Эмнеге аны чыгарып салдыңыз? Сүрөттү. Мен чыгарган жокмун, аны Инстаграмдан эметип калды да, өчүп калды да эмнегедир. Же болсо мен аны калтырып коймокмун, эч качан эме кылмак эмесмин. Өчүрмөк эмессиз. Өчүрмөк эмесмин. Балким эми Инстаграмдын өзүнүн кандай десем бир функциялары барбы? Ошого жакпай, талапка жооп бере албаган балким ошондон улам окшойт да? Дикталды окшойт да. Мен ошол сүрөттө жүктөрдүн эмнени айтайын дедимиз? Азыр жалпы журт ошону кызыктар болот да. Что вы хотели передать этим? Жөн эле күлдүрүп коеюн деп эле. Мени билесиңер, ооба, анын эч кандай жаман оюм жок эле, же болсо мактанып, же болсо тигинтип мындай бир фигурама мактанып. Кабыл алдым да. Бир творческий человек катарында кабыл алдым да. Мисалы карап көрбөйсүзбү, андай нерселер толтурат. Мисалы Египетте, дагы бир кайсы бир мамлекетте андай нерселердин бардыгы тең как мындай бир кооздук деп коеюнчу, өзүнчө бир, эми мен фигурам сул деле эмес, эми бирок ошондой нерселердин бардыгы тең баягы көрсөтүлүп эметилет да, илгертен бери келаткан нерселер да. Анан кийин обычный эле баягы. Кайрат мырза, мен бул эмнени айткым келип атат сизге? Укмуш ырчысы. Ооба. Мисалы үчүн мен аябай эметем, жанагы ырларыңыз, анан кийин 5 фонограмма ырдаганыңыз, баскан турганыңыз, мындай көп жашайсыз негизичи, сиздин кулк мүнөзүңүз, укмуш бир красавчиксиз да. Эмнеге ошондой сонун видеолоруңузга, ырларыңызга, клипиңизге моундай реакция болбойт дагы? Ушундай нерселерге биз эмнеге адамзаты көбүрөөк көңүл бурабыз? Мен ошого зейним кейит да. Мисалы үчүн мынакей Токтогулда суу азайып атат дейт, мына свет өчүп атат, туурабы? Мисалы үчүн онлайнда окуп атабыз, балдардын тарбиясы, азыр билим министерствосы азыр иштеп атат, бизде толтура токой бар, эме проблема бар. Эмнеге ошол нерсеге маани бербей туруп, сиздин кайда бир фотоңузга 1000 миллион лайк, просмотр ызычуу? Колум каяка барып атат? Суроом ушундай. Бирөөнүн жашоосуна кызыккан адамдар ошентип кийлигише берет любой нерсегечи. Мисалы кээ бирөөлөр комментарийде кээ бирлерин карап турсаңар, мисалы көрдүм, всё өтүп кете берет да. Мындай экен депчи. Юмору бар адамдар ого бетер кайра тийишип, мисалы ойноп дегендей биз менен кайра тамаша сөз улап жазып ошентип айтты го, мен жооп бере албайм, кечирип коет. Я не могу, без комментариев деди го. Ал мага жете албайт да эч качан. Анын фигурасы меникинен да өтүп кеткен да. Ал болбойт. Ошон үчүн анан кийин, конечно, эме кылат. Жооп берген кезчи. Жакшы, анан могу бир эсимде деген ырыңыз бар го? Же ырдын атын айтып атам, атыңызды билем деңиз. Жаштык кез. Жаштык кез деген ырыңыз тим эле бум болду эле да. Анан кайра жок болуп кеттиңиз. Ушу бизге бир нерсе даярдап аткандайсыз да. Эмне кылып атасыз чыгармачылыкта? Чыгармачылык кандай анан? Азыр жакшы эле баары, анан буюрса концерт берип эметейли десек эле
кичине бир астар бирдекелер болуп калып атат, дагы бир нерсе ойлор келип атат, ошолордун баарын кошуп туруп анан бир жасайлы деген бир оюбуз бар. Анан кийин же болбосо чыгармачылык менен башка бир нерселер менен алаксып кетип атам. Анан ошого буйруса жасайбыз дегендей да. Элек Кудай буйруса концерт берейин деген оюңуз бар. Ооба, буйруса даярданып атам. Маданият министр тарабынан дагы жаңы мыйзам чыкты. Жандуу ырдайлы дейт. Мекемелерде боло, кафелерде боло, эми концерттер жандуу дейт. Менимче бул жаңылык сизди сүйүндүрдү. Анткени сиз өзүңүз эле жандуу ырдайсыз да. Бул мыйзамга кандай карайсыз? Жок, сүйүндүргөн жок. Эмнеге? Эмне болду? Мен категорически каршымын бунака. Мындай нерсеге. Анткени деген эгерде жандуу ырдаган ырчылар жандуу ырдап кете берет. Баягы профессионал ырчылар и так эле ырдап кете берет да. Ал нерсени проблемага кылбаш керек да. Алар ойлоп атышат, ушинтип эме кылсак, мисалы, баягы профессионалдар ырдап, антимытып эме кылышат, элдер баягы көбүрөөк көңүл бурат депчи. Бирок ар түрдүү съемка учурунда, мисалы телевизионный вариант болуп атканда, мисалы филармонияда деле дейин, болуп аткан учурда, съемка учурунда плюсовка обязательно керек. По-любому керек да. Анткени деген ошол музыканын красотасы, башкача айтканда, жоголбойт да. Себеби элдер ошол нерсеге көнүп калган, ошол нерсени уккусу келет. Ал эми биздин живем болгондо кээ бир ырчылардыгы дең ырдаганы менен кээ бирөөнүкү красотасы чыкпай да калат. Кээ бирөөнүкү мындай бир профессионал ырчылардын деле арасында деле болуп калышы мүмкүн. Өзүнчө бир не то болуп калат да, звучаниясы, эмелердин бардыгы тең. Анан кийин шоу жок болуп калат да, башкача айтканда. Анан кийин ошол жерден мисалы бизде деген аппаратты дагы көп кемчиликтер бар. Эми аппарат бар дейт да. Аппарат бар, бирок көп нерсе жетишпейт баары бир делечи. Мен мисалы комуз менен деле ырдай берем, тигиндей деле ырдай берем. Мен ырдасам деле өзүнүн эмеси менен кете берет да. Мага разницасы деле жок. Бирок элдерге кандайдыр бир себеп менен мындай угуп жүргөн музыкасы башкача болуп чыгып калса, бир өзүнчө бир башкача болуп калышат да өзүлөрү делечи. Бул нерселер мен мисалы Казакстанда деле, ошо Россияда деле ошондой бир эмелерди укканмын да. Анан кийин комузду дагы кээ бирөөлөр Россияга барганда мен комуз менен ырдап атканда давайте сделаем плюсовку, давайте запись сделаем деп анан кийин өзүнчө запись жасап туруп анан кийин мени эфирге алып чыкканда мен ошондон улам анан айтып атам да, негизичи Россияда азыр коштоо керек турбайбы? Россияда мисалы плюсовка бар. Обязательно мейли Кремлевскийде да эме болсо да плюсовка бар. Бирок элдер билет да, кимиси ырдай алат, кимиси ырдай албайт. Кимиси ошо боюнча эле калтырып эле коюш керек болчу да. Элдер өзүн жакшы көргөн ырчыларын угуп эмете берет. Баягы өзүн жаккан ырчысы по-любому любой жерден бул фонограмманы жок кылдык, тигиндей кылдык деп баягы сүйүнгөн менен деле эч бир пайда жыйынтык деле чыкпайт да. Ошондой кеп. Клиптерге өзгөчө бир сулуулук тартуулайсыз да. Клип тартууда ким менен кеңешесиз же өзүңүздө идея пайда болобу? Режиссерлор айтабы, мындай кылып тартсак болот. Кеңештерин угасызбы? Ким менен кеңешесиз өзү негизи? Ким менен кеңешем? Өзүмдүн окуучулар менен көбүнчөсү кеңешем. Окуучуларым айтышат, алар жаштар да, алар билет. Что-то нужен, что-то не нужен дегенде, мындай кылбайсызбы, тигиндей кылбайсызбы деп. Аларга мурун мен үйрөтсөм, эми алар мага үйрөтүп турушат да. Точнее говоря, чоңдор деген да, чоңурактары. Алар билишет да көп нерселер. Азыркы учурда современный эмнелер керек жаштарга, кандай форматта керек, ошолордун баардыгын карап турушат да. Окуучуларым деп калдыңыз, кайсыл жакта сабак бересиз? Өзүм частный эле сабак берем, өзүм окуучуларым бар. Ошо вокалдан, комуздан, ошол башкача айтканда биден дагы сабак берем дегендей.
Биден де сабак бересиз. ооба, улуттук этно-фольклорный форматта. Кандай сонун. Маселен, азыр коомдогу, турмуштагы болуп жаткан нерселер сизди дагы мындай зеңиңизди кетпей койбосо керек, аялдарга болгон мамиле. Кайрат мырза. Айымдарыбыз мисалы үчүн Instagram баракчалардан деле көрүп калсаңыз керек, мындай кордолгондогу күйөөсү мындай домашний насилие, үйдөгү бир кордук. Анан ошолдой болгон учурдагы коомдо жашап жатканыңызды өкүндүрбөйбү? Анткени сиздин деле карындашыңыз, сиздин деле кызыңыз бар дегендей. Ал үчүн ошол айлана чөйрөдө өзүңө ылайыктуу, уровениңе ылайыктуу кишилер менен сүйлөшүш керек да. Башкача айткандачы. Анан кийин албетте ошондой бир чыр-чатак менен, ызы-чуу менен жашаган, ызы-чуу менен жүргөн, өзүнүн деңгээли ушунчалык бир ошону бир оюн катары баалаган инсандар менен жүрсөң, естественно, ошондой эле болуп каласың да. Ошон үчүн андан качыш керек. Анан кийин эме кылыш керек да. Баягы ызы-чуудан алыс эле болуш керек да, негизичи башкача айтканда. Аялга кол көтөргөн мырзалар. Эми мен кантип аларды айта албайт экенмин, мисалычы. Болду эле эмне жеңеме кокус какыс кылып коем да эркелетип болсо да. Жок, ал мени сабайт да. Ал сизди сабайбы? Ооба, баштан ары бир чабат десем, туура эмес нерсени жасап койсом, биз кайра күлөм мен ага, наоборот. Сиз ага күлөсүз. Ооба. Аны чапкан сизге дары дайлабыш керек, Çok күлкүм келет да. Аны нервиштеткен мага кайра жагат да. Неге? Неге жагат сизге? Чычалаткан жакшы да. Потому что человек юмор менен жашайт да. Мен оюмдагыдай, анын оюндагыдай жасап беришим керек да бир нерсеничи. Анан мен ага жасай албай калатам ал нерсеничи. Анан кийин туура эмес болуп калат. Анан жини келип кетет анан. Ошол ал көндү. Айтпайм. Айтпайсызбы? Мейли айтпасаңыз, кантип тааныштыңыз? Меники көп, ошон үчүн айтууну карайт. Бирөөсүн айтсам бирөөсү таарынып калат. Мен кантип тааныштыңыздар эле? Бирөөсү менен азыр мындай алдан ары мындай тукумун улап, балдарыңызды тарбиялап, үйдө болгон жөнүндө кеп кылайлы, калгандар мейли эми таарынбай турсун эми. Кантип тааныштыңыздар эле? Өзү келип алган. Өзү келип алды эле. Ооба. Неге мындай үй бүлөңүз, балдарыңыз, келинчегиңиз сүрөтүңүздү көрсөтпөйсүз, мындай скрытный болуп менден бешпеттер? Мен чыгармачылыгымды көрсүн да. Мен үй бүлөм менен эмне жумушу бар, мисалычы. Туурабы? Туура. Мен анан кийин бул менен бул мындай тигиндей деп. Мен кому кээ бирөөнө балким жагар мага, а бирок мага ал көп нерсе деле жага бербейт да. Башынан эле ошондой бир чечимге келдиңиз беле? Мен Кудай буйрса белгилүү болоомун деп. Жаштан сен ошондой белем да. Ооба, албетте чыгармачылык мен и так эле билгем да мурун эле. Демек башынан эле бул тартип. Жеңим таарынбайбы, сен көрсөтпөйсүң, мен жөнүндө айтпайсың деп. Жок. Жада калса гүлдү киргизип койбойсуз го, для любимой жене, там дагы бирдеке деп. Андай да. Жок. Оны алып барып берип койсом болот да. Береке деппи? Чин сайдан баштай берейин, Не дедиң? Чин сайдан. Чин сайдан, Чин сай селдерей. Мындай эле кадимкидей эле туурай беребиз да. Мен өзүм билгенимдей эле кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, тигин карабайсың, өтөсүң, тигиндей кылып туурап атат, мындай кылып туурап атат. Как мне удобно, так и буду делать дегендей. Не осуждаем. Да, не осуждаем дегендей. Эми чыгармачылыктан эле таанышсаңыздар керек. Кайсы ырыңыз жеңеме арналган же жокпу? Бар, алар буйрса концерттен көп нерсени көрсөтөм, айтам дегендей да. Концерттен чыгабы ал нерселер бар. Ооба. Дал ушундой, Назир. Жаман бешпе, менден бешпетер кылыптанып кетсиң сен дагы, Оя. Эми анын ошентип эле бактылуу эле жашап атасыздар аны. Канча бала болуп калдыңыз? 4. 4 балаңыз бар, жакшы. Ушу балдарыңыздын бир чыгармачылыкка болгон дорду байкадыңызбы? Бар экенби арасында? Же бир кесип менен кетебиз деп атабы? Жок, 4 тең ырдайт. 4 тең ырдайбы? 4 тең ырдайт, 4 тең анткени дегенде ошо энесинин өзүнүн үнү дагы аябай жакшы да. Анан кийин мен эми үндүүлөрдү тандап алам да, жөн эле мындай кишилерди эмнеге тандап алам? Сулуу, үндүү. Ошол.
демек чыгармачылыкка бир кесип нерсе кылууну каалаган жоксуз. Музыкант кылам албетте. Төртөөтөн музыкант. Төртөөтөн музыкант болот. Чинсайды туурап бүттүк. Азыр этти жасап этип турабызбы? Ооба, азыр. Замандаштар, урматтуу айымдар, биз мынакей бизге керектелчү азыктардын баардыгын туурап алдык. Мисалы үчүн мен чын эле ушинтип майда тураган биринчи жолу көрүп жатам. Неге чоң турап коет эмеспи? Ар бир кожоюндун үйүнүн өзүнүн тартиби бар. Ансаңарда биз да ушул кайрат кыргыздын туурагана макул деп турабыз. Бул кандай кылып турабыз? Муну деле майда кылып турабызбы? Жок, муну кубик кылып жасайбыз да, негизи. Шылпый калтырып. Эми жол кечээ күн кечинде эле сатылып келебиз. Бул свежий эле. Үйдө тамак жасаган күзөрүңүз болуп калабы? Кайсы учурда илхом келечи мен бир өзүм жасап салайын дейсиз? Жок, мен талаага чыкканда жасап алсам, үйдөн жасабайм. Үйдөн жасай турган кишилер толтура. Аларга кошо жарышып жасай бербейм. Жеңиң көбүнчө кайсы тамагын мындай жакшы көрүп жейсиз? Ушуну жасачы деп бир мантысы жакшыбы же бешбармагы же плофу, курдагыбы? Бүт эле тамагы жакшы. Бияк жагын салатка кошобуз. Бияк жагын болсо мондай басай неме кылабыз, Кайрат мырза, китеп окуйсузбу? Ооба. Акыркы жолу окуган китебиңиз. Көбүнчө кайсы авторлордун чыгармаларына басым жасайсыз? Азыркы учурда мына эми мен негизи адабий көркөмдүк жагына көбүрөөк көңүл бурамын да. Адабий көркөмдүк, мисалы Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол көп чыгармаларын окуганга аракет кылам да, анын жазгандарын. Себеби деген ошол жерде накта кыргыздын көркөмдүгү, кооздугу баардыгы тең камтып көрүнүп турат да. Азыркы учурда 2 айдын биринде эле кыргыз кинолор чыгып атат. Кинотеатрларга баш багып турасызбы? Замандан артта калбаш үчүн эми билип туруш керек да, эмне болот сыртта. Кечөө эле бир жакшы кино көрүп келдим, аябай жакшы тартылган экен. Кандай эле Рыдан башталган. Разбой. Разбой киносун көрүп келдим. Кинолорго сунуш түшпөйбү сизге? Көнчөсү меники ошо казак режиссерлор чакырышат да. Эмнегедир ошо бир анан кийин өткөндө бир киного тартылып келе калдым. Казакстанда. Ооба, 3 күн бир эпизоддо тартылып калдым. Бир бандиттин ролу да. Өмүрүм мындай ролду аткарган эмесмин, бирок. Кандай болуп турду сизге ошол роль? Эми аткарганга аракет кылдым. Образ кандай? Сүрөткө түшүп барап көрөсүзбү? Ошол бандиттерге окшошот экен мен мындай башкача айтканда, мени ошол бир тигилер ойлоду окшойт да. Баягы бул өтө жасаган нерсесин жасайт, анан кийин өтө агрессивный адам болуш керек деп чакырып алган окшойт менин билишимче. Мен аяка барып алып өзүм жөнөкөйлүгүмдү көрсөтүп салып атпаймынбы? Анан элпектигимди, анан жаркылдагымды көрсөтүп салам да. Анан кийин бирок ошентсе дагы алардын сураган нерсесин аткарганга аракет кылдык. Белгилүү актерлордун тартылдыңызбы? Мен ошол жерден көпчүлүгүн кимдер тартылганын билбейт экенмин да. Ошо режиссер Эршат Гайсагалиев болду да. Анан кийин баягы көпчүлүгүн тааныбайм да негизи. Съемочный группаны деле мен билбейм. Эршатты деле мындай анда-санда эле мындай эмелерин билбесем, а так көп деле эмете албайм да. Качан чыгат экен бул тасма? Буюрса билбейм качан эме болот, эми бирок премьерасына барып келесизби? Буюрса эметилебиз, эми даяр болсо көрөбүз да. Казакстанга көп барып каласыз да, тыгыз байланышта иштейсизби чыгармачылык менен? Ооба. Чакыруу болду эле, кел бул жака жаша, бул жактан чыгармачылыгыңды уланып, биз сага жардам беребиз деп. Ооба, сабак берген боюнча, кыргыздын ырларын үйрөткөн боюнча мындай бир эме кылган. Анан кийин эме кылып жүрөбүз. Кээ бирде кыргыздын ошо ырларын үйрөткөнгө аракет кылып студенттерге биздин маданиятыбызга болгон көз караштары алар көбүнчө эмнеңизге кызыгат? Биздин ырлардын обону абдан мындай бир көркөмдүк жагынан өзгөчөлөнүп турат да. Башкача айтканда, илгерки ырлар.
Мурунку эмес, илгерки ырлар. Анан ошолордун баардыгына тең көңүл бурушат да, сөзүнөн дагы музыкасына. Анан эми сөздөрүн өзлөрү эгерде жакшы алмаштырып алышат да көбүнчөсү. Анан бирок ошол Кайсы ырыңызды казак тилинен которуп ырдаган бир ырчыны айта аласыз? Бердиңиз беле, ырыңызды сурадым эле. Өмүркул Айниязов мисалы ырдап жүрөт. Көбүнчөсү Сауле Жанпейисова ырдап жүрөт. Эми башкача айтканда менин репертуарымдагы ырлардын бир 60% фольклор ырлардын, 60% ошо фольклор ырчылары эле кайра эле ошол ырдап атышат да. Мисалычы, мен ошо мени үйрөтүп койчу деп Каракалпакстан көбүнчөсү, анан Өзбекстандын 2-3 ырчысы, анан кийин казакстандыктар, татар, Татарстанда, Башкирстандагылар көбүнчөсү суранып эметишет да. Ырларды которгонсуз. Сизден Бул ырды үйрөтүп койчу, бул ырды эме кылып койчу деп кадимкидей эле онлайн аркылуу үйрөтөбүз да. Эме этти кесип Кеңес менен тактайды келе калайын. Негизи жакшы ырлардын баардыгы тең, өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргызстанда эмес, башка чет мамлекет ырчылары да абдан сурашат, жакшы көрүп угушат дегендей ырдагысы келишет. Азыр көпчүлүк ошол ырчылар кайсы жакшы чыгып атса, ошону ырдап эме кылышат да. Чыгармачылыктагы бир кызыктуу окуялар эми кантип болбой коет эми? Болот да. Бир эсте калып, кырып күлгөн кандай окуя болду элесте? Кайсыл жылы эле? Ким менен эле ал окуя? Ким менен? Ал секрет. Кырып эле бир. Жок, сиз секретте өткөнсүз кечке чейин эле. 5 секретов бүгүн. Жана секрет деген кинодо болду. 5 секретов бүгүн. Ачылыңыз бүгүн. Даамдуу тамак жасалып атат. Даам программасы менин анын үстүнө сонун катталуучуларым бар. Өкөсүн үзүп койгон арыдан беричи. Ошолорго таң коймун. Өкөс үзбөй эле койгулачы, пожалуйста, тынч эле жашай эле. Тиги эсимде жок да, жолсу айтат элем. Ами, кантип болсун ошой? Жолдо кетип баратканда дөңгөлөктө. Мен көбүнчөсү жана аймак ишкоздору, элдик таланттар менен иштейм го. Анан кийин ансамбль менен ырдатып атам да, баардыгын теңчи. Анан кийин жакшы бир сонун концерттер да. Анан кийин баягы музыканттар айтат да, чыгып кетип баратканда акырын бизге айтып коюңуз тональныйсын депчи. Десе анан бизде Сүйүмкан деген эжекебиз бар да. Сүйүмкан эжекебиз Ошто жашайт да, Оштон бери келип эметет, анан кийин сахнадан чыгып кетип баратып, анан кийин фи деп атпайбы. Десе анан кийин тиги чекеде турган бала угуп туруп тигилерге айтат да баарын нерсе, анан кийин баягы 2 секунд, какой-то бир доли секундда фи нотасын издеп кетти да. Анан таппай калып турган эсине келе калган фи экен деп коет балдарына. Ансамбльга айтып койсо жыгылып калыштыр. Башынан ырдап бүткөнгө чейин каткырып атабыз, боорубуз эзилип. Ошондой болгон убакытта. Анан дагы бир Зина деген эме эжекебиз бар да. Аймак ишкоздорунда да эжекебиз да. Анан неме деп атпай, баягы шерин өткөзүп калабыз да келечи. Анан кийин бир кызыбыз мынтип айтып атат. Мен сааттын кафени айтып коем деп атат да. Десе анан кийин тиги Зина эжекебиз айтып атпай, кайрат, сааттын кафеси каяк жакта дейт. Десе анан группадан сүйлөшүп атабыз да. Бирөөсү мынтип коет. Ал менин огородумдун аягында дейт. Ошол жака келе бергиниң деп коет. Ошондой нерсе. Сааттын кафеден ойлоп алыптыр да, Зина эжеңерчи. Анан өзү да билип калып кечке каткырып, боору эзилип. Неме тиги эми дайыма эле монтип шайыр жүрө албайсыз да. Болот да кээде делечи, маанайы чөгүп, мындай бир кап болгондорчу. Көбүнчө сизди эмне маанайыңызды түшүрөт мындай Кайрат Кыргыздын? Ошол бир нерсеге жетишпей баратсам, ошол эле маанайды түшүрбөсө, атак эчтекеге деле көңүл бурбаймын деле. Негизичи анан кийин мен жакшы бир жагым бар, ошол ак көңүлмүн дагы, анан кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин эле унутуп калам ал нерселердин баардыгынчы, эгерде бир окуя болуп кала турган болсо дегеним да. Атак эчтекеге көңүл бурбаймын деле. Бул нерсе кантип келдиңиз? Мисалы үчүн болбогон нерсеге эле таарынып эле капа болуп, бир 5 күн ошо депрессия ошо кирип кетип, анан кайра чыга албай эле ошондой болупчу. Бул нерсеге да бир убакыт курак керек го, же башынан эле ошондойсузбу? Жок, башынан эле ошондоймун. Анткени айттым го башында деле, мамам деле ошондой да. Мисалы унутуп калат, бир нерсени көңүлүнө эчтеке албайт. Кете берет. Ошондой эле нерсе менде деле бар да. Анан мен ошо окуучулардын деле ошондой да. Мисалычы,
бир нерсени айтам, жасабай калса урушам, урушкандан кийин баягы настроениясы бузулуп калат, анан 5 мүнөттөн кийин кайра эле мынтип эле кетет да. Это айлана чөйрөңдөгү, анан баягы 4-5 жыл менин жанымда жүргөндөр 2 жыл, 1 жылдан кийин эле ошентип калышат бүт баары теңчи. Анан бүт ата-энелер деле ошентип айтып калышат да. Менин балдарым баары сени тартып калыптыр, о кызым сени такыр эле сени тартып калыптыр дейт. Бирдеке деп урушуп баардыгыбыз башкарып алат да, анан кийин кайра туура эмес нерсени жасап калсак урушуп койсок дейт, унутуп калат да. 5 мүнөттөн кийин кайра эле унутуп калып эле кайра эле бизди желеп салат дейт да. Негизи ошондой мүнөз жакшы. Албетте жакшы да. Бардык нерсени унутуп калыш керек да, кайра позитивный, кайра жаңыча бир нерселер барын жасаганга аракет кылыш керек да. Тогда мы на позитивный ноте идем, что делать? Жарить. Кеттик уже, баарын туурап алдык, эми бышыралы эми. Бышыралы? Бизден алыстабаңыздар. Бышыруу процессин көрсөтөбүз. Майды куюп коеюн. Мен негизи майды көбүрөөк койганга ашыкмын. Всё. Мына пияз салдык. Азыр пияздын баары тең капкара болуп күйсүн. Анан бирок эң негизгиси тамакты таза жасаш керек да. Ошондо таза жасаганда өзүң удовольствие менен жейсиң да, бардык нерселердин бардыгын теңчи. Томат уруп алабыз. Салалы. Переправалардан беребиз. Лаңмандын өзүнүн момундай бир эмеси бар, даамы чыга турган. Монтип туруп эметип кое берели. Басайды салабыз. Суун салып салалы. Суу куюп коелу азыр. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Кайрат Кыргыз мынакей сиздер суранган биздин агайыбыздагы дам программасына келип, азыр мынакей лагмандын бышырып жаткан учурубуз. Азыр деген мынакей жакынкы арада дамдап көрөбүз. Ага чейин бир кызыктуу маекке барып келсекпи деп экөөбүз дасторкон үстүнө олтурдук. Баса биз бүгүн Чопа кондитер үйүндө коноктобуз. Сизге таттуулар жактыбы? Таттуулар менен чай чейик дедим, жашообуз таттуу болсун деп. Жакшы, таттууларга барып келелик эми. Ушундай эле айымдар, эгерде сиздер үйдө бош олтурсаңыздар, анда келиңиздер, бул жака караңыздар, чынайы түрдүү таттууларды жасоону үйрөтөт экен Чолпон айым. Баасы дагы чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу. Келиңиздер, үйрөнүңүздөр, менет кылыңыздар. Мына үйдөн чыкпай эле ушундай бизнести жасап иштесе болот экен. Эми Кайрат мырза, чыгармачылыктан башка бир бизнес иштесемби деп ойлогон жоксуз? Мисалы үчүн алып көрсөк, Сема, биздин байкебиз 90-60-90 менин фигурам деп кайда кетип калды издеп жүргөм да. Көрсө бизнеске кетип калыптыр. Кой туруңуз, ансы мен Чопанын эмесин жеп алайын. Жамдап көрөсүң. Не мынча таттуу, эла. Бир учур болду эле мындай. Чыгармачылыктан чарчанып калып, өзүңүз билгендей айлык маяна да аз да. Ошол өзүнүн кесибин чыны фанаттар гана ошол чыгармачылыкта кылат да. Мен акча үчүн иштеген жерим жок. Акча менин аркаман ээрчип атат. Анткени өзүмдүн талантым менен, өзүмдүн өнөрүм менен любой жерде болуп атам дегендей да. Анан сен айткандай чыгармачылык чисто фанаттар, ошол накта искусствонун адамдары да, чеберлери. Ошол. Кесипти алмаштырайын деген оюңуз жок болгон. Жок, эмне хак барам. Өмүр бою ушун менен келатсам. Бизнес кылбайм деп ойлогон жоксуз билем да. Музыкант адамдар бизнес жасай албайт деле. Чопа. Күйөөң менен ажырашып деп койсун. Түшүнөт да күйөөң, тамашашы. Тем более мен кош. Тем более түшүнөт.
кээ бирлеринде айтып жүрдү, ошо кайрат жасалма болушу керек дейт. Балким чында бир образды кийип алган. Бирок андай эмес да, сиз өзүңүз ушундайсыз го, шайыр, каткыр күлүп эле ушунча эле жүрө бересиз го. Конечно, ну что ты, Назира? Эме, элдер кышында жайкы бир эс алуу каникулдарды алып, Мысык жака эс алууга кетет экен. Сизде андай планда жокпу, бара эс алып келе бир жака? Дубайга, Таиландка. Жок, мен фестивалдарга көбүрөөк барам. Көбүнчөсү мен мындай эс алуу менен эмес, мен фестиваль менен ошол мамлекеттин маданиятын көргөнгө аракет кылам да. Ошол жерин, ошол жердеги музейлерин, ошол жердеги тарыхын, элементардын көчөлөрүн, зданияларын, маданиятын, элдердин өзүнүн деңгээлин көргөнгө көбүрөөк кызыгам да. Мисалы, азыркы менин планым биринчи очерт ошо Азербайжандын баягы шаарын көрүп келиш керек болуп атат да. Бакууну көрүп келишим керек болуп атат да. Анткени дегенде Дубайдан калбаган чоң бир баягы держава деп коет экен да, өзүнчө бир. Анан өзүнчө бир тарыхый имараттарга өтө бай дейт да. Ошого кызыгып баратам. Кайрат кыргыз эмнеге өкүнөт? Эмнеге зээни кейит? Жетише албай калам кээ бир жерлерге, момун деп. Ушунчалык убакыттын тардыгы ошол эле мени өкүндүрөт. Калган баары тең жакшы, баардыгы жакшы. Анан адам деген уктабаса болбойт да, негизичи уктабасаң анда иш жүрбөй калат. Ошол Уктабай калган күндөр болуп калабы? Уктабайын дейсиң, бирок баары бир укташ керек болуп калат да. Антпесең уже батарейкаң көнүп калат да. Анан айла жок укташ керек болуп калат. Анан кайра уктап туруп, кайра бир нерселерди жасап, ошол бир нерселерди кыймылдап, антип эме кыла бериш керек да. Адам бир 2 эле саат уктаса жок дегенде, ошо сон болуп эле деген оюм да. Бирок адам эми мен негизи музыканттар негизи 14 саат укташ керек. Биз эптеп атып бир 6 саат, 7 саат, 8 саат уктаганга эметебиз да. Эми айла жок дегендей. Эмнеден эргип аласыз? Кантип эс аласыз? Ой, эргип алам, мисалы, сенин көңүлүңдү көтөрсөм эргип алам. Адамдар менен сүйлөшсөм, аларды жакшы бир ырлар тартууласам эргип алам. Сахнадан чисто от души момундай выступать этип, такой хороший звук, хороший момундай эмеден мен ошон үчүн эле барам да, негизи ошо эргип алыш үчүн, жакшылап ырдаш үчүн да. Мындай сон. Анан кийин ушунча ополтоодой акча төлөп берип атса, дагы мындай эме берип атса, аппаратурасы же бирдекеси мындай бир звучаниясы не то болуп калса, мен өзүнчө бир аз эметип кетем да. Недовольный болуп калам да. Бардыгы телеге тегиш болуш керек, э? Сиз барган жерден, сиз барып ырдаган жерден, э? Аппаратурасы жакшы, хороший звукачтар болсо, коюп бере турган элементарный. Көбүнчө тойдон кайсы ырларыңызды көп сурашат? Ырдап бериңизчи ушул ырыңызды деп. Мен көбүнчөсү үй тойго көп барам. Комуз менен көп барам да. Кафеге деле барам, бирок көбүнчөсү ошол үй тойго көп чакырышат да. Комуз менен келип ырдап бериңизчи, антип бериңизчи деп. Үйдүкү чындыгында оорураак болуп калат. Анткени комуз менен ырдайсың дегенде, алар менен башкача бир ар бир жерде ар бир өзүнчө бир атмосфера дегенде, алардын бардыгы менен жаркылап, жайнап, ойноп, сойноп, анан көбүрөөк убакыт аяка коротуп койсуң да. Кафе тойлорго караганда. Кафеде бирок как сахнадагыдай болуп калат, ал жерде элечи, ошондо мындай айтканда, анан аякта башкача бир жасанып барасың, башкача. Үй тойго барсаң повседневный эле болуп эле, эч айырмаң жок эле мынтип эле бара бересиң да. Эме кыла эле, кандайсың деп элечи. Анан баягы мен Кыргызстан боюнча канча үйгө киргенимди даже эсептеп албайм, бирок почти баарына эле барсам керек деп ойлойм да. Кайсырды сурашат ошо, ырдап берчи деп, кайра баягыңды ырдачы деп. Көбүнчөсү ошо жаштык кезде суранышат. Анан кийин Мендеги ыйык махабат, Өзүңдү эңсеп деген чыгармалар бар. Нарынан жазган салам катты көп сурашат, Жылкычын сурашат көбүнчөсү ошол. Табайлыбы? Мейли, кыстарма болобу да. Сөзсүз түрдө бизди көрүп жаткан бардык теле көрүүчүлөрдөн сизге кыстырма болот, алтындарым. Лайк басып, комментарий жазып, пожалуйста, биз бүгүн өзгөчө сонун эфир болуп атат, эми жалжактап атабыз дейм. Элестетсеңер, жашоого бир келгенден кийин ырдап, күлүп, жыргап, мындай маскалар чечип салып олтурганга не жетсин, мындай жасап. Чопа, чай куйчу.
Чопо жаш келин болду го бизге бүгүн. Чопо кондитер үйүнө чоң рахмат, эркелеп атабыз Бул бүгүн. чайда укмуш экен да мен. Кудай эле. Менден үйрөнгөн да негизи бирок. Давай кеттик анда кайсыны ырдап берсем? Так. Давай даткайымды ырдап берейин, да? Давай кеттик. Кеттик. Коштоп турасың? Коштоп турайын. Билеп турасың? Макул, эгер демесин билсем, сөздөрүн билсем. Кара бир тоонун борунан кандайып учуп куш конуп кара көз солодаткайым-ай кандай бир жанга туш болот кара көз солодаткайым-ай кандай бир жанга туш болот Улуу бир тоонун борунан удургуй учуп куш конуп бурма көз солодаткайым-ай буйрган жанга туш болот бурма көз солодаткайым-ай буйрган жанга туш болот Бурма көз солодаткайым-ай буйрган жанга туш болот бурма көз солодаткайым-ай буйрган жанга туш болот. Кумшай, ушундай чыгармаларды жаратыш үчүн эс алыш керек да. Адам эс алыш керек, анан жан дүйнөсүн сугарыш керек да. Сиз жан дүйнөңүздү кантип сугарасыз? Кантип байытасыз? Жан дүйнө ооруйт деймчи, Кайрат мырза, ооруйт дейм. Көбүрөөк общение кылыш керек. Көбүрөөк эс алыш керек. Көбүрөөк эсли жер тамда жашагандар болсо, көбүрөөк огород менен көбүрөөк иштеш керек. Жакшы адамдар менен сүйлөшүш керек. Дагы мисалы бир жаңыча бир идеялар менен көбүрөөк топтогонго аракет кылыш керек да. Баарлашуу да адамга жардам берет, Ооба, эгерде негативдүү адам болбосо, эгерде кээ бирлер бар го, монтип эле турш эле, ана монтип эле монтип калдым, ана мени карабай койдуң, анан тигинтип калдың, анан кийин ий койчу аны жасабайын деп момундай артка тарткан. Бир нерсени жаса дейсиң го, жаса дейин десең, артка тарта берет да. Ошондой адамдар вообще терпетпейм агы да. Анан бетке айтып койсоң, анан таарынып калат да. Ушундай сен тежик катынсың, сен тежик кемпирсиң. Жосо момунтиң мындай вообще эметпей эле койчу, жасап эле келбей эле койчу мындай. Эметпей эле койчу деп эле ушундай бир эметесиң да. Ырчылардын арасында деле бар ошондойлорчу. Анан ошондойлор көргөндө качасың да, мутипчи. Просто багы жок ырчы деп коет да кээ бирдечи. Ошондой мындай. Ооба, наалы иле берет, наалы иле берет, наалы иле берет. Тиги мынтип атат, тиги андай мындай, анан тигинтип калды, анан мынтип калды. Иттей жаман көрөм ушундай нерселердичи. Вообще жаман көрөм. Раз бүттү, уже болуп калды, раз болду. Всё, ошол жасалып калды, дальше кете бергенде. Эмне кыласың акка кайра кылчайып карап, мисалы. Оңолбогон экен. Болбойт, бүттү да, жасалып бүттү. Поезд өтүп кетти. Ооба. Анан кийин кайра ошого эле переживать этип эле кайра мынтип эле. Это болезнь. Ал постоянно ошентип неметип берет да. Айла жок, эмне кыл дейсиң анан. Ошондойлор менен кээде общениеде кармап каласың, анан экинчисинде качасың да баары бир. Сүйүүгө туруктусузбу? Сүйүүгө туруктуумун. Сүйөсүзбү? Эми сүйүү десе эле аялга эмес. Жок, мен сүйүү деген көп сүйүү жок деп эсептейм да. Бирок уважение бар да. Эгерде уважать этсең, жакшы көргөн адамды, сен өмүр бою жашайсың да. Это уважениянын ичинде мисалы ошол сүйлөшүп, ошону айткандай кылып коюп, тигиндей кылып, кемчилик болсо оңдоп коюп дегендей, анан кийин келиңиз мынтип эле чогуу ичели чайды, чогуу мынтип эле аны менен кеңешип, андай мындай немелер мененчи
эми кээ бирде кеңешпей деле кетип калып атпайсызбы? Бирок все равно дегенде анан мисалы көңүлүң алтырбаш керек да. Кийин чтобы мен потому что мен өзүм пландаган жерим жок. Мен өзүм эле ошондоймун да негизи. Бирок кээ бир чал кемпирлерди карасаң, кокуу чалым калып калды, чай ичпей калды, чалыма чай бериш керек деп кээ бир кемпирлер момунду чуркап кетип калат го. Ошолорду көрүп каласың да, значит, чалы учурунда аны көңүлүң алтырган эмес, сабаган эмес, анын баягы жакшы нерсесин көтөрмөлөп, көкөлөп, мындай баккан деген мааниде да. Анан кээ бирде кемпирин карасаң, кемпирим калып калды, менсиз ал чай ичпейт деп, мындай жүргөн чалдарды байкайсың. Ооба, ушундайларды байкайсың да. Анан кийин ошондойлорду карасаң, тоже өзүнчө бир эметесиң да. Значит дейсиң да. Демек, эмне себептен ушундай болгон десе, мага айтканы, кемпирин сабаган эмес, кемпирин көңүлүн алтырган эмес, ошон үчүн ошонун аркасынан чуркап атат дейт да. Анан ошондон кийин ойлоп калдым, значит мындай экен депчи. Эми атаңыз кандай киши? Могу мүнөзүңүз атаңыздан берилгенби же апаңызданбы? Мындай да, мырзанын мүнөзү дейт да, апасынан берилет экен. Көп жакшы качестволору мырзага өтүп кетет экен. Аял кишиники, кыз баланыкы атасынан өтөт экен да. Мен таң эне тили деген бар да. Эне тили, эненин тарбиясы көбүрөөк болот да, сен айткандай. Анан кийин көбүнчөсү ошол энеси кайсы улуттан болсо ошого көбүрөөк эметилип калат да. Мейли деп коеюн. Анан энеси билимдүү болсо, балдар да билимдүү болуп чыгып кетет. По-любому дегендей да. Анан атасынан мындай бир жакшы ата деген бир чоң нерсе бар. Мындай эме кылганда, бирок ата деп калбадыңызбы? Ата деген ушундай болуш керек деп. Сиз өзүңүз кандай атасыз? Үйдө кандайсыз вообще? Айтып бериңизчи мындай. Как она есть мындай от души эле? Үйдө мен жөнөкөй элемин. Мен ошол мисалы кыздарга, балдарга баягы алардан сурайм да, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Башында кичинекей кезинде баягы үйрөтөсүң да, мындай кыл, тигиндей кыл, андай кыл, мындай кыл. Бирок азыр наоборот алар уже сени башкарып аткан заманда. Анан ошондуктан алардын айткан менен болушуң керек. Айткан нерсеси менен макул бол, анан кээ бирде кемчилик болуп атса, акырын түздөп коесуң да, бул жери мындай, тиги жери мындай депчи. Ошону кандай айтасыз? Урушасызбы? Же мындай көз караш мененби? Урушпайм, мындай деме кылып коем да. Үйдө мен, например, билет мен, эгерде мен туура эмес кыла турган болсом, 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу, 100 жолу унчукпайм да, анан кийин билет. Ошон үчүн ошого жеткизбей эле айткан нерсенин баарын жасап коюш керек. Өзүн, ооба. Окуучуларым деле мисалы билишет да. Напримерчи, мисалы сабак берип атканда мен строгий экенин билет. Мен строгий сабакта конкретно берем, чики, а сыртка чыккандан кийин доспуз кайра. Уже сыртка чыккандан кийин билет мен, что урушсам да урушпайм, андай кылбайм, эчтеке кылбайм, кайра мен ойноп кетерим билет, мен ойноп туруп, жакжакта мен дос болуп калышат да. Любой жерге барганда. Бирок концерттин учурунда бүт баары орду менен чики баягы бийлеп атканда, ырдап атканда серьезно отношение кылбаса, уже билишет да, что мен тил угарым билишет негизичи. А так мындай көчөдө анда мен менен ойношуп, тамашалашып, сабакка келгенде биз уже серьезный мындай эме кылабыз да. Башкача айтканда, внимательный отношение кылабыз да бири-бирибизге. Кайрат Кыргыздын жеке бир мектеп ачса деген ою барбы? Ооба. Мектеп, училище, музыкальный школа ача турган оюм бар. Азыр жакында ошол ишке ашат буйруса, ошону менен чуркап жүрөм. Канча бир туугансыз? Мен өзүм жалгыз эле. Өзүңүз мындай кыялданчыңыз беле, эжем болсо, же агам болсо? Жок, андай болбойт экен. Андай болбойт экен. Кээ бирөөлөр ойлоп калышы мүмкүн, өзүмчүлдүк ошон үчүн ушундай болуп атат деп. Да, эгоист. Андай деле эмесмин да мен. Наоборот, мен ошо беришемдин ак көңүлдүгүнөн балекетке куурап атам да өзүмчү. Негизи. Мындай да, мисалы баягы жалгыз өсүп калганда ал нерселерди билбейт экен. Эгерде, например, 3-4 баягы чоң ою, бири-бирин эметип, эжесиңди байке анамдай алып эметип туугандар болуп калганда, бирөөсү бир жака кетип калса, деп ошону сагынып, же болсо мындай болсо, ошол келсе, анамдай деп ошондо ойлошот экен да. Менде андай чувство дагы жок. Саякаттаган жакшы көрөсүзбү?
Саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Бирок мен кайсыл жакка саякатка чыктыңыз эле, ошол эмоцияларыңыз менен бөлүшсөңүз. Мен саякатка Алгачкы жолу самолетко түшкөнүңүз кандай сезимдер болду? Мен ошол Ак Самай фольклордук ансамбльде баягы биздин Айымкан апабыз бар эле да. Абдан жакшы эми ал 80ден ашып калган бир топ эле, бирок анда подружка кылып алчумун да. Анан ал бизди эң алгачкы ошо Турцияга алып барган фестивалга алып барган. Анан ал түркчө билген, ушундай мен мисалы башка чет мамлекетке барганда бирөөнө таянасың да, эч кандай коркпойсуң, үрпөйсүң, потому что ал эже бизди жетектеп алып баратат фестивалга дегендей, жолубузду төлөп атат, тамак ашыбызды, жатаканабызды, жада калса ошол жерден да гонорарыбызды дагы алып берип, анан кийин гонорарыбызга биз ошол жактан футболкалар бар жыйнап, ал кезде 30 сомдук футболка, бизде ошол футболкалар 500 сом, аякта 30 сомдон экен да, ошондой. Аны угуп алып, баасын көрүп алып, канча миң анда жакшы баа болчу да, лирадагычы. Футболкалардын баарын жыйнап алып, носкилердин баарын жыйнап алып, канча кишиге подарка берген эсимде да, ошолорду алып алыпчы. Анан кийин кайсы жакка болгон сапар? Турцияга Балкесирге барганбыз да. Анан Балкесирге баргандан кийин ошол жерде фестивалдардын баардыгын көрүп, анан аякка биздин маданиятыбызды көрүп, анан кийин алар ушунчалык бир суктанып, бир башкача бир эме кылышып, алардын маданиятын көрүп, канча бир мамлекет келип атат да. Ошолорду көрүп, ошондон кийин почему бы биз өзүбүзгө фестиваль жасабашыбыз керек деп, анан мен жана Жети-Өгүздөгү аймак ишкоздор фестивалын жасап келе атпаймынбы мынакей. Уже международный болгонуна 7 жыл болду, а так мындай жалпы эсептегенде уже 20 жылдан ашык болуп өткөзүп атам да. 20 жылдан ашык уже өткөзүп атам мисалы. Мына бала чактык эле мына 20 жылдан ашты, бирок международный болгондо быйыл 4-жыл болот. Могу мартта болот да, буйруса. Жылга өзүңүздөр көргөндөй. Анан кийин Жети-Өгүздөгү аймак ишкоздор, анан жаштар арасындагы эстрада ырчылар, фольклор ырчылардыкы, анан кол өнөрчүлүктөрдүкү, ошолордун баардыгы тең, фестивалдардын баардыгы тең. Для чего жасап атам мен? Ошол башка мамлекеттин маданиятын көрсүн деп. Анан биздин маданиятыбызды, биздин жерибизди, биздин эмебизди көрсүн деп атайы эме кылам да. Ошол фестивалдар өзүңүз каржылайсызбы? Азаматтар бар. Мисалы ар бир, мисалы көбүнчөсү Жети-Өгүздөгү биздин акимчиликтер, мисалы мыкты Жети-Өгүздүн уулдары, кыздары дегенде ошолордун баардыгы тең биригип эме кылышат да, жардамдашышат да, ошолордун аркасы менен, ошолордун финансылары менен дегендей бир фестивалдарды өткөзүп келе жатам, колдоосу менен дегенде. Ооба, мен жылыга калтырбайм, анткени дегенде мен ушул баштаган нерсени аягына чыкканга чейин эме кылам да, доказать. Бир топ жыл ушул фестиваль менен дүркүрөтүп турам да. Кудай дүркүрөтүп турайм. Ооба, неме ден соолукка кандай кам көрөсүз? Өзүңүз жакшы көрөсүзбү мындай? Ошол негизи ошол өзүн жакшы көрүү бир топ убактан келет экен да. Менимче сиз ошол курактасыз да, өзүңүздү жакшы көрүп, мындай өзүңүзгө кам көрүп, мындай ден соолук анча-мынча бир нерселерден мындай баш тартып койбун, жегенге болбойт, балким жүрөк көздөйөн же дагы бир нерсе, мындай өзүңүзгө бир кам көрүү учур келдиби? Ооба, азыр кичине баягы поправился дегендей нерсе бар го, кем кичине баягы сахнага бир жакшыраак эме кебете менен чыгыш үчүн, например, ошо өзүң жасанып, өзүң карап, ошондой бир ченеген эми башталды да. Меники ага чейин андай деле болгон эмес. Мен ылгабай эле жакшы баягы аппетит менен эле мындай көп жебейм деле, бирок жей турган нерселерди жеп эме кылам да. Анан көбүнчөсү ошол баягы сахнада коозонуп, жакшы болуп чыкканга аракет кылам. Эми көп кам көрө баштадыңыз. Этибиз менимче сон болуп бушуп калса керек. Келиңиз эми дамдап көрөлү. Замандаштар, келиңиздер, баарыңыздарды лагманды дамдап көрүүгө чакырабыз. Жакыныраак келиңиздер экранга. Жүрүңүз, салып келели. Как? Окумуш, мындай. Уйгурлардын лагмандарынан да ушуп кетиптир, окумуш.
Кыргызстанда номер 1 только Кайраттын лагман деп сүйлөп койбойсуңбу? Ну что ты вообще? Что такое, а? Просто краш болуп тур да. Буал айтпайсың бе? Соны болуп тур. Дамдап көрдүңүздөр, достор. Укмуш болуп тур чынында эле. Кайрат мырзаны мен жогоруда айттым го. Жейтке 70 өнөр азык кылат дегендей, мынакей дагы бир сонун өнөрү бар экен. Бир эле тилинен эмес, колунан дагы келет экен. Укмуш аябай сонун болуп тур. Укмуш кандай болуп тур? Эми мен өзүмдүкү всегда жакшы да. Конечно, укмуш даамдуу болуп тур. Укмуш даамдуу болуп тур. Мындай лагманды Мадинадан эле жейт элем. Пожалуйста, Мадинаны реклама кылбачы, Кайсыл жактан рецептин үйрөндүңүз айтпай койдуңуз. Бул жеке Кайрат кыргызга таандык рецепт окшойт да. Жок, оңой эле. Мен наоборот баардыгын тең үйрөнүшүн каалайм. Көз жей бересизби дейт, аны каалайм. Кайны. Ай, Кудайым. Не мынча ушунчалык бир кыйынмын десең, ай. Укмуш. Замандаштар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат айтабыз сиздерге. Азыр Кудай буйрса чайыбыз кайнап калды. Маегибизди алдан ары дагы улантмакчыбыз. Сиздерге чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Биздин расмий каналга катталууну унутпаңыздар. Катталып жана комментарий бөлүмүнө кирип сөз түрдө билдирүү калтырып коюңуздар. Учурдан пайдаланып сизге дагы рахмат айткым келет. Анткени ушундай сиздеги график эртеден кечке чейин был расписан. Бирок ошого карабай биздин программабызга баш тартпай тескери келип өзүңүздүн лагманын рецепти менен бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз да. Бул деген эмне? Бул телевиденияга болгон сиздин сый урматыңыз. Ой, рахмат. Учурдан пайдаланып биздин замандаштарга бир эки сөз айтып коюңуз эми. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Назиранын эң жакшы сыйлаган көрүүчүлөрү, колдоочулары, бардыңыздарды биз абдан жакшы көрөбүз. Атайын сиздер үчүн, атайын сиздер үйрөнүп алсын деп жакшы бир маектерди дагы ошондой эле бүгүнкү биздин лагман деп коеюнчу, гүрүү лагман деп коеюн, ошону сиздер да жасаңыздар, тамагыңыздар аябай сонун болсун дегендей. Албетте көп нерсени үйрөнүп жасап алсаңыздар болот. Сиздерге да ийгиликтер каалайм. Анан үйүңүздөргө чакырганды унутпаңыздар. Порно выставить чыгарып койбойлу. Замандаштар чоң рахмат. Нан болсо ыр болот дейт. Сонун чыгармаларды дагы Кайрат мырза бизге ырдап берди. Эмне дейбиз? Чыгармачылык ийгилик каалайм сизге. Биз тамагыңыздар даамдуу болсун. Кудай буйрса, менин расмий Назира Бердиогулова каналынан көрүшөбүз. Рахмат. Вкусно, да?